Кылымдар бою уланган биздер сүйген ак чөлмөк. Кызыгы түндү кубанткан кыздар сүйген ак чөлмөк. Эзелтен жаштар ойногон улуг оюн ак чөлмөк. Эргитип жанды козгогон сылык оюн ак чөлмөк. Ак чөлмөктөй кызык оюн жок эле, бир башкача чууга толуп айлана. Ак көңүлдөр куунак эле шок эле, көк асмандан көзүн салып айгана. Айыл арты, шиберлүү саз, тала көк. Бой жеткендер бүт чогулуп бала көп. Атаандашып жылдыздарга ышкы боз, айлуу түндө биз ойнойбуз ак чөлмөк. Саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу калайык калкым. Бүгүн ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясындагы ак чөлмөк айыл кештери теледолбоору жер соорусу жетөгүз жергесинде. Кыргыз эли илгертен эле акылман эл болгон. Өзүнүн акылын, зээндүүлүгүн, жомок, табышмак, макал лакап аркылуу муундан муунга өткөрүп келишкен. Ак чөлмөк бул жөн гана табышмак эмес. Бул элдик философия, ой жүгүртүүнүн мектеби. Бүгүн биз ошол алтын мурастын изи менен барып, акыл эстин, тапкычтыктын таамайына күбө болобуз. Тамаша, жылмаюу, логика жана тапкычтык баары ушул оюнда. Бүгүнкү кечебиз жөн гана оюн эмес. Бул биздин маданиятты сактоо, улуттук наркыбызды даңазалоо, биримдигибизди чыңдоо үчүн уюшулган шаңдуу кеч. Бул оюн аркылуу биз неберелүү чоң энебиздин күлкү жараткан чөлмөгү менен же бала кезде ойноо маданиятындагы шаңдуу учурларга кайткансып, жылуу сезимдерди ойготобуз. Эң негизгиси жүрөктөн чыккан күлкү менен ынтымак. Андыктан көңүлдү көтөрүп, оюнга аралашып, шаңга кошулуп, бүгүн кечебизди эстен кеткис кылып өткөрөлү. Жетөгүз кыргыз элинин сыймыгы, табияты керемет. Эли өнөрлүү, маданияты терең, тарыхы улуу болгон байыркы куттуу мекен. Бул ыйык жерде акын жазуучулар жаралган, комуз кылынан күйлөр тартылган, эл жүрөк жоокерлер чыккан. Эй, жараткан Аллам колдосун, жаңылыш кебин болбосун, жары ягылып айтайын, жалпы кыргыз жолборсун, баш атындаң аяның, байыркы шердин баяның, бакырдатып айталы, угуп сабак алалың, ушу кездең ай көлшер, 150 000 кол менен, жүрүп бөктөр жол менен, барып басып алыптыр, огондун сары таласын, мөндүлөтүп кулбалап, бөксөдөгү каласын, Кытайын алып кыйратып, кыз катынын ыйлатып, калмагын алып эл кылып, алган жерин жер кылып, буга коштоп барып тура таңдын көрүң, ошондо 40 жоронун баарысы кыргыл баштап карысы. Ошондо кыргыздардын баарысын муну мындай таштайлың, береги жаткан акын ушаң, ошондон кабар баштайлың, канча жылынган болгон, атагы журтка даң болгон, кан болгонуң акын ушаң, 45 жылгаң жетиптир, аягы четиң элинин, Орол тоонун тушунда, 30 суунун ичинде, суу түгөнүп чөл болгон, тоо түгөнүп эл болгон, ошолордун баарысы толгон калмак эл болгон, жарлык кылып талайды, табаш тулус калдайды, кей курамбал дебеги, келиңер ылдам дегениң, 3 ай 14 күн болдуң, акын бешим зор пашаң, уруштун камын жегениң, ордого керней коюлуп, дүнүйө жүзүң союлуп, толкуп жатыр көп аскер, тоо көчкөндөй күңгүрөп, жерегиң алтын туу чыкты, жер жаңырган чуу чыктың, ага сабаң кызыл туң, айгайлаган ызы чуң, көмкөрө калкан тартынган, көпкөк темир артынган, турпаты жоону болоткон, туулгасы болоттон, көтөргөнүң көк дайза, көчүрөр сарды бийсайса, жамыра деген жайсаңы, майданга барып турду дейт. Айбаттанып бакырып атаңдын көрүң дүнүйө өлөмүн деген келгин деп. Эми капырды Кудай урду,
дейтей. Аны көрө салганың, Арыстан аш батырдың, Ажыбай батыр балбаның, жазы жақ жалпақ дил, жазылбаған чоң чечен, жарағын белге чалынып, жаратқанға жалынып, ошо кезден қарасаң, ақсарғыл алтын чуратып, артынан чаңын буратып, қалмақ ер қашы деп, қақ жүректің башы деп, ар жағынан қайыса, бор өпкөнүн тушу деп, мұнын тақ өлөр жерің ушу деп, Ажыбай тиктеп алыптыр, ақ қамшының ушу деп, тақ жүректің тушу деп, өлөр жерің ушу деп, жамыршы тиктеп алыптыр, эки найзаң тирешип, эки үзөңгүң чирешип, батырлар экөөң сайышып, карап турган көпчүлүк, ойгантып кетти булар деп, ошо кезден тимелең, кабыргасын кайышып, алышып жатып бул экөөң ааламдын көнүн тындырдың. Атаңдын көрүң ошондон бири-биринин ала албай, эмиң 60 сайдасындырдың эй. Андан бирин ала албай, Айбалтажандан чечишип, Аманатжандан кечишип, алка жакаң болушуп, алышып кетип урушуп, бура тартып урушуп, булкулдашып турушуп, андан айла бола албай, Айбалтажандан чечишип, Аманатжандан кечишип, толгонушуп турушуп, 90-80 урушуп, бура тартпай урушуп, булкулдашып турушуп, мындан айла болгон жок, экөөнүн ишиң оңгон жок. Ошо кезден карасаң, күлөп күрсүң алыштың, күчү менен салыштың, күндүк турган эл уктуң, ой күрстеп чыккан дабышты, мындан айла болгон жок, экиңерен оңгон жок. Ошо кезде карасаң, Алеңгир жааны колго алып, бири-биринен кол салып, ошо кезден тимелең, элидөн тоң түгөнү бердиң кашыңы бөлүп, мындан айла болбостон атаңдын көрүң дүнүйөң алыша албай калыштың. Эки ерен ошондо бири-бирине күч жетпей, эмиң элине кайтып барыштың эй. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин максат улуттук кыргыздын оюндарын жандандыруу. Ошондуктан азыр сиздердин алдыңыздарда кыз кумайга кезекти өрсөк. Ата-бабадан келаткан када салтыбыз, үрп-адаттарыбыз түбөлүк кылымдарды карытып жашагандай болсун. Бүгүнкү тарыхы да бай, Санжырага да кенен айтылуу жетөгүз капчыгайында эң сонун маданий иш-чара болуп атат. Ишибиз ийгиликтүү болуп, элибиздин маанайы жакшынакай көтөрүлүп, ар дайым жакшылык түшүнө бололу. Бар бололу, эсен бололу. Кыргыз айткандай, аалам 6 күндө жаралып, ошол ааламда 6 күндө жер эне. А дегенде жердин жайын айталы. Жер соорусу жетөгүз, эмнеге жетөгүз деп аталат? Албетте ушул жерде 40 катар тизилген биздин кызыл тоолорубуздан ушинтип аталып калган экен. Ал тоолорубуз жөнүндө көп уламыш аңыз кеп бар. Ошолордун бирөөнө токтолуп кетейин. Маалында бир апа 7 уулду болгон экен. 7 уулуна бирден торпок энчилеп, ошол торпокторду кубалап чоңоюшуп, бир күнү торпоктор чер алалап жоголуп кетет. Табылбай жүрүп, бир күн анан баягы балдар торпокту эңсей берип, мал жанду эл аябай куса болуп жүргөн кезде баягы торпоктор кайтып келет экен. Караса, аябай чоң-чоң өгүздөр болуп калган экен. Анан ошол балдар торпокту мен көрдүм, сен көрдүң, мен байкадым, ал болду деп талаша башташат экен. Анын үстүнө баягы кайсы торпоктун экени билинбей калат экен. Ошентип бири-бири менен араздашып, кызыл чеке боло баштаганда апасы карап, ушу көрдүğüne балдарымдын жүрөгүнө сиңип кетет окшойт. О жараткан Аллам ушул торпокторуңду алып салчы деп, ташка айланып салчы дегенде, ошол торпоктор, өгүздөр ташка айланып, анан тоого айланып калып калган экен. Анан ошол жараткан Алла Тааламга апабыздын мал дүйнөгө эмес, жан дүйнөгө болгон сүйүүсү жагып, ошол 7 торпоктун ордуна 7 өгүзгө 7 кут берген экен. Бул эми жер эне, жердин жайы, энелерибиз аман болсун, бейиш эненин таманын алдында. Эми журт ата, эми элдин жайын айталы. Бул жер соорусу 7 өгүз негизи эле Кыргызда Улуу Кыргыз чөлкөмүнүн кичинекей бир үзүндүсүндөй болгон жер. Эмнеге дегенде 3 канат 40 уруудан ушунча көп уруу чогуу жашаган башка чөлкөм Кыргызстанда чанда кездешет. Оң канаттан дагы, сол канаттан дагы, ичкиликтен дагы элдер ынтымактуу ыры болушуп ушул жерде жашашат. Ушул ыры болуунун себебинен
Kurama Temir Kurç биздин жетөөбүздүн ынтымагы, берекеси, куту абдан арбын. Ушул көл кылаасында айтыла жүргөн жакшы бир санат эмне дейт? Жаш сурасаң карга кеге, айла сурасаң тилек мата кеге, илим сурасаң сарта кеге, касиет сурасаң кыдыра кеге, калыстык сурасаң карача кеге, бата сурасаң мойта кеге, чындык сурасаң садыра кеге бар деген кеп бар. Эми ошолордун экөө ушу биздин жетөөбүздүн кулундары, бирөө тилек матаке, бирөө сартаке. Өткөндө эви келип тилек матаке жөнүндө кеп козгоп бердим элем, бул жолу сартаке жөнүндө кичине токтолуп кетейин. Баягы санжыра жугум болсун. Маалында көлдүн төрүндө жайгашкан арык менен белек араздаша кетет. Кадимкидей кызыл чеке болуп, кылычтаргындан суурулуп, кын чайнашып калганда, муну ким чечет? Чечсе ушу кыйчалышты кыр алкандай эшилип калган кезде камырдан кыл суруудагандай сартаке чече алат деп, сартакеге келип кайрылышат. Ошонто сартаке ойлонуп, арыктан 7 киши, белектен 7 киши чакыргыла дейт. Анан албетте аяктан аттуу башынан 7 киши аттанат, өздөрүнүн тарапташтары аларга элдешебиз дебегиле. Тиги арыктын тарапташтары элдешебиз дебегиле. Булар кичүү болуп сакал аттап атат. Булардын сазайын бериш керек десе, белектикилер болсо, элдешебиз дебегиле, кармашабыз дегиле, кечкеле булар агалай береби деп, алар да капы болуп келишет. Ошонтип келип сартакенин үйүнө түшүп, сартаке кадимкидей кысыр эмдисин союп, буларды 3 күн коноктойт. 3 күн коноктогондо бул качан элдеш деп айтат экен, эч элдеш деп айтпайт экен. Анан эмне болду деп анан баягы акырында чыдабай кетип өздөрү сурашат экен. Сартаке кептин жайы кандай дегенде, кадимки бугунун эң улуу аксакалы Каргаке 100 жашынан өтүп калыптыр. Бары ошондон бата алып коелу дейт экен. Алдын ала Каргакеге адам чаптырып эткен. Каргаке дагы каадалуу малдуу жандуу киши экен. Жакшынакай өргөсүн тигип, алдагы 2 кысыр эмдисин союп, аларды коноктойт экен. Анан аларда барып кечке сый көрүп, каада көрүп, нарк көрүп жата бергенде киши жибейт. Бая таарынычта тарайт, кирип чыгып жөлөшөсүң, албул болот, дымалашасың, баары эртең менен туруп учурашасың дегендей. Баягалар жибип калган кезде анан Каргаке, сартаке сен жөн келчи меселең, кептин жагдайы кандай дегенде айтат экен, Каргаке, ушу бугунун кут конгон улусу сенсиң. Ушул бейиши болгуру сенсиң. Ушул бейиштей жериңдеги балдарыңа батаңды берип кой дегенде, Каргаке колун жайып, "Омин, элимде тынччылык болсун, жергемде токчулук, молчулук болсун, балдарыбыз араздашпасын, ынтымактуу, биримдиктүү болсун, омин" дегенде жанагы отургандын баары омин дейт экен. Анан ошондо сартаке карайт экен дагы, "Бүттүбү, чечилдиби" дейт экен. "Ооба" дегенде эми бара бергиле деп узатып коет экен. Мына кыргыздын данакердиги. Элдешкиле дебей, айтпай дебей, экөөнү табыштырып койгон экен. Анда эмесе, урматтуу меймандар, кыргызымдын дагы бир улуттук оюну тыйын эңмеге баардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдө бурабыз. Келиңиздер, чогуу көрөлү.
Жетегүз жети таштай мүнөзү, ынтымактуу эли менен түзөгү, өнөр менен билимге бай аймагы Кыргызга нарк мурас болсун түбөлүк. Анда эмесе Кыргызымдын улуттук оюну илгертеден ойнолуп келаткан, бирок азыр унутта калып бараткандай сезилип жатат. Дүмпүлдүк оюнун сиздер менен чогуу көрөбүз. Азыркы биз ойной турган оюнубуз Кыргызымдын унутта калып келе жаткан дүмпүлдөк деген оюну. Бул оюндун шарты боюнча жаштар эки командага бөлүнөт. Ошол эки командадан мына орекил чүпүрөктү үстүнө бир команданын үстүнө жабат. Экинчи команда четке тегерете туруп, ошол ортодо турган команданы соккулайт. Анын бир жигит жылкычы деп коет экен. Ал жылкычы ошол аркандын учун кармап алып тегерете буларды соктурбай кайтарат. Барып бирөөнү эгерде кармап алса, кайра тиги команда келип отурат. Бул команда кайра кармап алса утулган болот да, бир очко. Оюнубуздун шарты ушундай, түшүндүкпү? Анда эмесе оюнубузду баштайлы. Так, чучугула кармап коелу. Командалар, капитандар келгиле. Келгиле. Азыр мындай кылалык. Мына колундагы шыбыкты ким тапса, тапкан киши чабат, таппай калган киши отурат, Кел. Жыйынтыгы 2-1 болду. Сол тараптагы командабыз утту. Арнамызга бик турган
жер деген, жер бетинде эң бактылуу эл бидейм, мекен кылып ушул жерди жер деген, жер бетинде эң бактылуу эл бидейм, мекен кылып ушул жерди жер деген, жер бетинде эң бактылуу эл бидейм, мекен кылып ушул жерди жер деген. Тогуз коргол Кыргыздын улуттук оюнуна кирет. Тогуз коргол интеллектуалдык оюн болуп саналат. Тогуз коргол ойнош үчүн биринчи такта керек жана корголдор керек. Тактада 2 казан бар жана ар бир тарапта 9дан үй болот. Оюндун башында ошол үйлөргө 9дан корголдорду салат. Анан кара көтөн кармап, ким кара көтөндү утса, ошо тарап баштап оюнду баштайт. Оюндун башында баштаганда мисалы үчүн ар бир үйдө 9дан коргол бар. Жүрө турган тарап үйдөн 8 корголду алып, мисалы үчүн азыр оюнчу 8-нчи үйдөн коргол алды. 8-нчи үйдө 9 коргол бар болчу, ошонун бир корголун үйгө таштап, 8-ди алып, оң жак тарап менен жүрүш жасап баштайт. Сегизинчи коргол атандаштын 3-чү үйүнө келип түштү. Ал үйдө башында 9 коргол бар болчу. Акыркы коргол менен 10 коргол болду. Жупсан болгондо утушка ээ болуп, ошол үйдөгү 3-чү үйдөгү корголдордун баарын алып, өзүнүн казанына байлык кылып салат. Кийинки тарап оң жактагы оюнчу жүрүшү, бул дагы ойлонуп жүрүш баштайт. Экинчи үйдөн баштады азыр. Оң тарапты көздөй жүрүш баштады. Бул дагы 3-чү үйдөн алып, атандаштын 8-нчи үйүнө келип түштү. 8-нчи үйдө 9 коргол бар болчу. Бир коргол салганда 10 коргол болуп, жупсан болду. Жупсан болгондо утушка ээ болуп, өзүнүн казанына байлык топтойт. Ошентип жүрүп отуруп, ким 82 коргол өзүнүн казанына байлык топтосо, ошол утушка ээ болот. Oyun аяктады. Бул мен сол тараптагы оюнчунун жүрүшү акыркы жүрүш болуп 9-чу үйгө жүрдү, ошону менен оюн токтоду. Бул калган корголдун баары бул оң жактагы тараптагы оюнчунун казанына байлык болуп саналат, калган корголдор. Эми бул жерден эми азыр корголду санап чыгыш керек. Ким көп байлык топтосо, ким коргол көп казанына топтосо, ошол тарап утушка ээ болот. Азыркы эки оюнчунун байлыгын эсептегенде казандарда оң жактагы тараптагы оюнчунун
Корголу 85 коргол болуп утушка ээ болду.
чыгар бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар кызыл кызыл козунун көрпөсү элем ойдай кызда болсом бир үйдүн эркеси элем ойдай эркеликке койгон жок эркелик калды ойдай эркелик калды ойдай кара кара козунун көрпөсү элем ойдай кырыектей кыз буrak кыярат экен ойдай кызактаган кыз кезим кайрылбайт экен ойдай кайрылбайт экен ойдай аппак аппак козунун көрпөсү элем ойдай ай тигендей бир үйдүн жарыгы элем ойдай ал кез кетти кайрылбай арман бир экен ойдай ал кез кетти кайрылбай арман бир экен ойдай арман бир экен ойдай Урматтуу телекөрүүчүлөр, ак чөлмөк айыл кештери белибизге ак элечегин жайкалткан, колунан көөрү төгүлгөн биздин Шайыр апабыз дагы мейманда. Шайыр апа. Шайым апа. Шайым апа, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайыма шүгүр. Бул кыргызымдын ушундай өнөрчүлүгү сизге кимден келип калды эле? Анан кийинки жаштарга үйрөтүп атасызбы? Ошо жөнүндө бир аз сүйлөп кетсеңиз. Ой, бул биздин ата бабаларыбыздан калган жөрөлгө, бул каада салт, жөрөлгө, кол өнөрчүлүккө кирет. Анан азыр эми булардын баары унутулуп атат, кармалбай калды. Ошон үчүн бизден кийинки урпактарга деп ошо колдон түшүрбөй кармап, каяка чакырса да барып жаса, үйдөн да жаса, өзүбүздүн ишкерлик эмебиз бар, ишкер эмелерибиз бар, ошол жерде иштейбиз, кол өнөрчүлүктөрүбүз. Ошол жерге алып чыгып иштейбиз, калтырбайбыз, жүндөрдү ийребиз, тигинтип жиптерди. Мындай эмелер менен, станок менен иштейбиз.
заказы буйртмаларды алабыз боз үйлөргө. Ошолорду талыкпай эмгектенип мен 40 жылдан бери ушуну кармайм. Gelgen mekendep, көк жайып екен талалар, өсімдір бізге қалтырған, өз қарек менен барабар. Ақпатасың жолыңды, адажып берген қолыңды, ынтымақ бізді алғала, өзі шегіп жоғылды. Ұрың барда ұлытсың, ұлың менен қырғызсың, ұлы болған қырғыздар, жашың менен қарыңа, билік болсын еліңде, ұлыңды сақтап қалуға. Ақпатасың жолыңды, адажып берген қолыңды, ынтымақ бізді алғала, өзіңа шерик жоғылды. Ұрың барда ұлытсың, ұлың менен қырғызсың, ұл ел болған қырғыздар, ноғында нақта тұрмышты. Урматтуу замандаштар, ардактуу телегөрүүчүлөр, жана ошондой эле ак чөлмөк оюнунун катышуучулары жана көрмандары. Бүгүнкү оюнубуздун эң сонун жерине келип жеттик деп ойлойм. Анткени азыр сиздер менен ак чөлмөк оюнун ойногону турабыз. Бул илгертиден келаткан кыргызымдын оюну. Бул жерде билген бар, билбеген бар. Биз сиздерге азыр кичине түшүндүрмө берип коелу. Ак чөлмөк оюну эки командага бөлүнүп алып ойноло турган оюн. Эки топко бөлүндүк. Эми эки топ өздөрүбүзгө ат кое алабыз. Ат кое алалы. Сиздерге эмне деп ат коюлдуңуздар? Көк жайык. Сиздерге? Достук. Мына достук командасы аябай жандуу кезлер утулат окшойсуңар азыр. Бул оюнда эң эле шамдагайлык керек. Ошондуктан бири-бирибизди утканга аракет кылалы. Бул оюн кечинде ай чыкканда ойноло турган оюн. Мынакей Кудай берсе кечкирди ай чыкты дегендей. Биздин колдо ак чөлмөктүн таякчасы турат. Ушул таякчаны азыр сиздерди ары каратып, сиздерге көрсөтпөй Алтынбек мырза ыргытат.
ошону башталды дегенде анан издеп жөнөйбүз. Кайсы команда таап алган болсо, өзүңөрдүн командаңардын атын айтып кыйкырасыңар. Мисал үчүн, сиздер таап алсаңар, көк жайык деп кыйкырасыңар. Анан ошол эле команда келип бияка батта бар, баттага таякчаны таштаганга аракет кыласыңар. Ошол таякчаны алып келгиче дагы сиздер атаандаштар таякчаны колунан алып сиздер алып келсеңиздер да болот. Бирок бир нерсени сиздерге тактап айтып коелу, тартипти сактайлы, колубузду жулуп албай, бутубузду жулуп албай, кийимден кармабай, бир гана таякчаны жулганга аракет кылсаңыздар болот. Түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе оюнду баштайлы. Азыр бардыгыбыз ары карап турабыз. Алтынбек мырза ак чөлмөк таякчасын ыргытат. Анан башталды дегенде издеп жөнөйбүз. Кайсы команда биринчи таап келет көрөлү. Баштайлы. Эми ары караңыздар. 1, 2, 3 башталды. Кайсы команда таякчаны таап келет көрөбүз азыр. Ап келди. Шамдагай команда экен. Кол чаларбасы достукка. Эми урматтуу меймандар, эми бир оюн дагы кеттик. Кайрадан кайталайбыз. Таякчаны Алтынбек мырза кайрадан ыргытат. Эми Көкчайык командасы шамдагыла. Достук 1-0. Азыр ары карайбыз, биякты карабайбыз. Оюн деген туура так өтүш керек. Кеттик! Кайсы команда таап келер болду экен, Урматтуу меймандар, сиздерге абдан чоң ыраазычылык билгизем. Анткени ушундай караңгы болсо дагы ак чөлмөктүн таякчасын таап келдиңиздер. 2 жолу оюнда Достук командасы таап келди. 2-0. Бирок урматтуу меймандар, эми бери караңыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүн ынтымак утту. Ынтымак. Эки жакта эл журтубузда дайыма ынтымак болсун, дайыма табышкер, ушундай шамдагай болуп жүрө берели. Азыркы сөз Жети-Күз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин орунбасары Бектемирова Жипара Котмединовнага берилмекчи. Жана ошондой эле Ак чөлмөк айыл кештери теледолбоорунун жетекчиси жана автору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдубали Акимбековго берилмекчи. Ак чөлмөк айыл кештери кезеги Чоң Алай районунан мынакей жер соорусу Жети-Күз биздин районго келип турат. Ал үчүн биз эл телеканалынын
жетекчилигине, кызматкерлерине, автору болгон Абдуали Нурханович сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей бабалардан калган улуу мурасты улантуу максатында бүгүн эң жакшы оюн уюштурулуп берилди. Ажообуздун эң биринчи жарлыгы дагы, ал эми кийинки 369 улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыгынын алкагында дагы бүгүн ушундай жакшынакай чоң программага туш болуп атабыз. Ал эми бул биздин жер соорусу жетөгүз таланттарына дагы ыраазычылык билгизип, биз кезекте Ырдын пири Рыспай Абдыкадыровдун кичи мекени болгон Кара Кулжа районуна өткөрүп бермекпиз. Арбаңыздар, мына жер соорусу жетөгүз деп бекеринен айтылган эмес. Мен өзүмдүн киндик кан тамган кичи мекеним улуу тоолордун койну Чоңалайдан мына ат арытып Акчөлмөк бүгүн сиздерге келип отурат. Жалпы баарыңыздарга, райондук жетекчиликтерге, Жыпарайым сиз өзүңүз баш болгон бул жердеги баардык өнөр ээлерине биз ЛТРдин жамааттын атынан, жетекчиликтин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздердин дубай саламды биз ЛТР каналы кадимки Ырдын пири Ырыспай атабыздын мекени болгон Кара Кулжага алып барабыз. Мына өзүңүз айтып өткөндөй, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин эң алгачкы жарлыгынан баштап азыркы мына кийинки оңгу жол жарлыгына да ошонун алкагында биздин ЛТР жамааты эчен жакшы жумуштарды аткарып келатабыз. Бар болуңуздар. Ылайым кыргыз элибизде жери тынч, эли куттуу болсун. Комуз сертип сөз айткан, ыр жараткан өнөрлүү журттун урпактары дайыма ата-бабалар аманда уланат. Улуттук баалуулуктарды туу тутуп, биримдик менен келечекке кадам таштай берели. Анда эмесе, урматтуу меймандар, ошону менен Ак Чөлмөк айыл кештери долбоору соңуна чыгып жатат. Сиздер менен бирге жетөгүз сенде жер кайда аттуу чыгарманы чогуу аткарып коймокчубуз.